Assalamu alaikum urmattu Desin TV kanalının görermandары. Sizler menen men Bakıt Sulayman. Bugünkü bizim videonun teması Adahan Madumarov, Sadır Japarov karmaşuusu, sayasi güreşü, jana oşondoy ele fanattar, jana fanattardın fanattarı. Je bolbosa sayasi göz karашtan fanatizmge çeyin dep dagы koysok bolot. Oşonun tegerегинде сүйлөшөбүz dostlar. Anda emесе meni menen bolуңуздар. Sayasi aval kurçup bara jatat. Özüңүздөр görüp turasыздар. Bir jagынан konstitutsiyanın жаңы долбоорuna ыраазы болбогон нааразы топтордун göz караштары, ошолордун sayasi мындай соккулары абдан каттуу жүрүп жатса, экинчи жагынан ушул шайлоого бара жаткан партия же болбосо жеке адамдардын өздөрүнүн ортосундагы саясий күрөш дагы абдан курч болду. Компроматтар согушу жүрүп жатат жана ошондой эле ушул социалдык желелерде фанаттардын согуштары жүрүп жатат. Анда эмесе достор, ошол сөз башынан болсун. Дегеле көпчүлүк адамдар ушул Садыр Нуркожоевич Жапаровдон көп үмүт кылып турушат. Көп адамдар ишенишет, ушул жигит бийликке келсе өзгөрө тургандыгында. Ошондой эле көз караштагы көп саясий көз караштары ишеними чоң, буга чейин да ишенип келишкен саясатчылардын бири, сезип турсаңыздар керек, бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Эми кандай боло тургандыгын, шайлоо кандай адилеттүү же болбосо дагы мурдакыдай көз боемочулук менен адилетсиз өтө тургандыктарын мезгил көрсөтөт. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун азыркы командасы бийликте, булар адилеттүү шайлоону өткөрүп беребиз деп жатышат. Достор, мына акыркы кездери көрүп эле турасыздар, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына генералдык прокуратура Курманкул Зулушев жетектеген материалдарды карап бергиле деп борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. Бул жерде менимче соттошуу жана башка нерселер менен бүтөт окшойт. Ушундай бирине бири мындай кандай десек, күнөө койгон сыяктуу нерселер абдан көп жатат. Ошол эле мезгилде Адахан Мадумаров дагы, эгерде мен ошондой кылып карай турган болсоңуздар, анда Садыр Нуркожоевич Жапаровдун иштери деле ушундай үгүт иштерин жүргүзгөн жер-жерлерге барып деп, муну да караңыздар деп айтты. Иши кылып кандай болгон учурда дагы мен азыр ушул эки чоң фаворит жөнүндө сүйлөшмөкчүмүн, жана ушулардын фанаттары. Дегеле кыргыз элинин ичинде bir мындай эки чоң ажырым пайда болуп, 2-3кө кичинекей элибиз өзү 6 миллиондун айланасындагы 2-3кө бөлүнүп алышып, мындай бирине бири каттуу сөздөрдү айтып, керек болсо ушул бир жарандык калпыстык бир мындай уруш чыгып кете тургандай аябай курч абалга жетип калдык да. Мен ошондуктан бул берүүмдү ушундай нерселерди курчутуп жаткан фанаттар жөнүндө сүйлөшмөкчүмүн. Фанат деген сөздү биз мен эми каяктан укканмын, бул биринчи баягы фанат деген кино чыккан. Анан ошондо фанат деген аябай берилген бир мындай карате спортсмен жөнүндө болот да. Фанат деген бир аябай берилип калган нерсе да. Мына мисалы үчүн Google'дан гуглить этип көрөлү. Фанат деген ким экендигин азыр сиздерге окуп берейин. Орусча, анан кыргызча дагы түшүндүрөбүз. Фанатизм слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в религиозной, национальной и политической областях, доведенное до радикальности, приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающиеся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. Бул жерде, достор, мына слепое верование деп атат. Сокур туруп эле ишенет экенсиң. Ушул өзүңдүн диний фанаттарды билесиздер, баягы өзүн өзү жарып жиберген андай мындай кандайдыр бир идея үчүн. Ошондой эле саясий фанаттар жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде. Анан өзүнөн башка көз карашты такыр кабыл албай турган, ошол бир гана ушул нерсе туура, бир гана ушул менин идеям туура, башка нерсе туура эмес деп мындай
аябай берилгендикте бул эмоционалдык, психологиялык, мындай кандайдыр бир деңгээлде бир психологиялык оору сыяктуу нерсе да. Ошол нерсени биз фанат жана фанаттар деп коебуз ошондой адамдарды. Бул нерсенин өзүн фанатизм деп коебуз. Эми ушундай фанаттар жана фанатизм, бул фанаттардын өзүнүн андан кийинки фанаттары пайда болуп калды да. Мындай саясий көз карашы меники гана туура деп туруп, анан ошону азыр социалдык желелер аркылуу чыгара баштап, мындай кенен түшүнүп, анан артынан адамдар ээрчип, ошонун негизинен ушундай ынтымаксыздык, коом экиге бөлүнүп, керек болсо бир чоң бир от чыгуунун алдында, бир коркунучтун алдында калдык да бул фанаттардын айынан. Эми мына азыркы кезде ушул Садыр Нуркожоевич Жапаровдун командасындагы фанаттарды айталы. Жанакы Бакай Кашкарбаев деген жигит өзүнүн көз карашы менен өзү жакын арада эле ушул билген экен. Жанакы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун айтып жатат, ошол баласы авария болуп каза болуп калгандан кийин анан көрүптүр ушул Садыр Нуркожоевич деген жигит бар экендигин, революция азыркы мындай революциялык көз караштагы мындай алдыңкы патриот жигиттердин бар экендигин да. Анан биз дейт ушундай, ошондон кийин мен ушинтип деп туруп анан баштап тиги бу. Эми мындай карасаң, бул фанаттардын деле жакшы бир эл үчүн жасап жаткан иштери деле бар. Мына көрүп жатабыз, тиги элдердин укуктарын коргоп, кандай элдик көзөмөлдөгөн кыймылды жетектеп бир иш дагы жүргүзүп жатышат, бирок фанатизмин дагы кошо кылып жатышат да. Мындай только ошо бир гана ошол адамга мен тиги жолборс бар дейт, биякта тиги Камчыбек Кыдыршаевич деген жолборс бар, белиңерди карс этиргизип сындырып коет, мындай андай тигиндей деп туруп ушундай фанатикалык сөздөрдү сүйлөп артынан адамдар иштеп. Анан ошондой эле дагы бир фанаты бар, мен аттарын билбейт экенмин. Иши мындай нерселер абдан эле көп болуп жатат. Анан кийин деп туруп, эми бул фанаттар макул, өзүнүн көз карашын, өзүнүн саясий бир мындай багытын айтып, элди артынан ээрчип, бир туура жол менен шайлоого баралы мындай деп. Булардын эң мындай жакпаган жагы жанакындай личностка, маселен ошол Адахан Мадумаровдун өзүнө. Азыр ойлоп жатпайлы, Адахан мактап атат деп. Мен Адахандын фанаттарын дагы айтамын, таң каласыңар. Ошол Адахандын жеке өзүнө мындай жаман сөздөрдү айтып, анан кийин мындай, анан тигиндей, анан каркыраны сатып жиберген. Эми аны сатып жибергенинин доказательствосу барбы, жокпу, мындай эме белгисиз ал. Ошол кезде кандай болуп чечилген ал эме бир саясий толук бизде маалымат жок да. Же Адахан өзү чыгып алып туруп айтпайт, мына мындай болгон, анан тигиндей болгон, же болбосо берки азыркы бийликтегилер айтпайт, ушул жерде Адахандын күнөөсү бар деп туруп бизге табышмак да бул жагычы. Анан эле ушинтип эле компромат, анан тиги фанаттардын согушу анан мынтип сатып кеткен, анан тигинткен. Жеке ошол кишинин өзүнө мындай соккурат да, мындай жөн эле башка саясий жол менен өзүңөрдүн жолуңарды мактап, мына мындай биз мындай программаларыбыз бар Садыр Нуркожоевичтин, же болбосо тиги башка бирөөнүн деп туруп ушундай бир өзүнүн көз караштарын айтпай эле биз жеке адамдын өзүнө соккура баштайбыз да. Эми кечирип коесуздар, ушул Бакай Кашкарбаев, дагы башка, мен аттарын билбейм, тиги ушундай жигиттерди мен азыр ушу оюма келе калган нерсени айтып жатам да. Ушундай фанаттар бар да. Эми бул фанаттардын аркасынан дагы фанаттар пайда болуп калган. Ошол эле Бакай Кашкарбаевдин аркасынан дагы, жанагы сүйлөп жаткан жигиттердин аркасынан дагы өздөрүнүн фанаттары бар. Эми мен Адахан Кинсанбаевич Мадумаровдун маданияттуу фанаттары жөнүндө айтып берейин. Мен мисалы үчүн Орозайым Нарматова деген кызды абдан сыйлачумун. Ушул телефон аркылуу сүйлөшүп дагы мен мындай билимдүү экендигин билем бул кыздын. Жана ушундай революциялык бир жакшы көз караштары бар, элдерди өнүктүрүп, элдин тагдырын ойлогон бир ушундай кыз деп түшүнчүмүн да. Эми ал жагынан туура ошондой экен. Бирок бул кызда дагы аябай ушундай фанатизм бар экен да, четтен чыккан. Өзүнүн айтымына караганда мурда ушул Садыр Нуркожоевич Жапаровдун фанаты болуп жүргөн экен. Андан кийин келип туруп азыр Адахан Мадумаровдун эми кечирип коет, ошол кечирип коюңуз, урматтуу Орозайым айым. Мындай фанатизм да булчу. Себеби мындай маданияттуу, билимдүү адамдар мындай болуп асылбайт да. Маселен ушул мен мисалы үчүн тиги Камчыбек Кыдыршаевичти бир өтө эле мындай деп бир көтөрүп, же болбосо мен аларга пакта коюп бир жумуш сурап жаткан жерим жок. Биринчи эле ушул тиги шайлоого бара жатканда тиги Кыдыршаевич мен досумду чыгарам деген ура менен барды да. Анан
Oşol жерден эле asılıp jatıp kaldı bul kız. Anan siz gezeginde mintkensiz, oşonda mınday olgon, oşol telefonduk sözlөрümdü çıkarıp berem. Mına oşol telefonduk sözlörün bola turgan faktlar mına azır çıgarsın misal üçüncü. Anan mintken, tiginten dep tur oşol Камчыбек Кыдышаевдин жеке өзүнө каттуу сөздөрдү айта баштады да. Андан кийин мына жакын арада ушул президенттикке эмесин койгон Садыр Жапаровго азыр siz mınday dediniz ele anan tigindey dep tur ошонун личностунун өзүнө мына тиги Бакай Кашкарбаевдер Адахан Мадумаровдор жака каттуу согуштарды кылып жатса, а бул кыз илимдүү деген 5 мүнөт экен депутат болгон. Бул кыз 12 канча 8 тасма жана тизмеде бара жаткан. Бул кыз депутат болуп калышы мүмкүн эле. Эми сиздер ойлосоңуздар, эмки мына июнга чейин шайлоо болот деп жатат. Бир жагынан ушул Нарматова депутат болуп калды деп коелу. Бир жагынан тиги Кашкарбаев депутат болуп калды. Бизге кандай нерсе, кимдер келет? Булар ызылдап чуулдашып эле өздөрүнүн идея идол деп коет мындайларды. Идейный вдохновитель деп коет орусча. Тиги Садыр Жапаровду бирөөлөр идейный вдохновитель кылып атат. Адахан Мадумаровду идейный вдохновитель кой. Каалаганыңарды идейный вдохновитель кылат. Бирок силердин аркаңардан эл ээрчи экиге бөлүнүп кетип жатпайбы? Урматтуу Орозайым, сен дагы туура түшүнсөң, сиз дагы туура түшүнүңүз. Мындай артыңардан адамдарды ээрчитип, мына кече күнү Орозайымды кечирим сурата турган кимдер экен деп туруп бирөөлөр чыкты. А бияктан болсо бирөөлөр Орозайымга эмне себептен кысым кылып жатасыңар деп дагы бир топтор чыгышты. Дагы биягынан дагы Садыр Жапаровдун дагы ушул эки Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаровдун айынан кыргыздар экиге бөлүнүп кетмей болду. Мен ошого айтып жатамын. Мен силерди аябай сыйлаймын. Бакайды дагы буйруса мен ошол Бакай менен дагы сүйлөшүп, мындай ачык жигит экен, мен кече көрдүм тиги эмелер менен чыгып алып, буйруса мындай мүмкүнчүлүктөр болуп калса барып бардыгыңардан интервью силер ойлобогула. Адахан Мадумаровдун эле бир фанат экен, анан кийин же болбосо Садыр Жапаровдун. Мен Садыр Жапаровдун адамдары менен дагы шайлоонун алдында анын Сабыр деген агасына телефонун алып туруп сүйлөшөлү, интервью бергиле десем, ал кетип калды качып. Садыр Жапаровдун келинчеги Айгүлгө чыгуу аракеттенип мында кетти. Азыр мен анан ошондон кийин мен Адахан Мадумаровдун адамдары менен көп сүйлөшүп, буларда ачыгыраак болду. Ал эми Садыр Жапаровдун командасы абдан мен ушул сүйлөшүүнүн алдында, шайлоонун алдында аракет кылдым да, булар эч кимсе мындай, мен мындай белгилүүрөөк адамдары менен сүйлөшөйүн дедим. Ал эми жөнөкөй адамдары менен сүйлөшкөндөн резонанс жаралбайт да. Ошол пикирлерин биргизсин, айтышсын деп ушундай аракеттерди кылганмын. Азыр болсо мына эки жактан биягынан ушул Орозайым Нарматова сыяктуу мындай карасаң билимдүү эле 5 мүнөт экен депутат сыяктуу адамдар ушинтип, анан кийин мынтип, анан тиги, анан кийин Садыр Жапаров мындай кылган, анан тигиндей кылган деп эле мынтип согуп. А биягынан болсо тиги Кашкарбаев, Машкарбаев дегендердин баардыгы анан Адахан сен мынткенсиң, сен тигинткенсиң, сен жогол, пол деп эмне деген бул элди экиге бөлүү. Фанат болсоңор өзүңөр отуруп алып фанат боло бергиле, башкаңарды кылгыла. Кичине мындай маданияттуу болушубуз керек да. Урматтуу фанаттар, силердин аркаңардан, артыңардан фанаттар пайда болуп калды. Ошонусу эмеде элди ээрчитип бара жатасыңар. Силер ойлобогула. Мен ушинтип сүйлөп коюп эле саясий очко топтоп, эме кылып анан ушинтип популярный болом. Силердин артыңардан адамдар ээрчип жатпайбы? Силер кыргыздарды экиге бөлүп атпайсыңарбы? Ушуну туура түшүнсөңөр, мындай туура түшүнүп, туура маданияттуу болгула. Ушул мүнөтүңөрдөн тартып. Маданият керек, бизге ынтымак керек. 4 кыргызбыз, анан бүгүнкү бир президенттер үчүн, бүгүнкү бир депутаттар үчүн кырылышып жатып калышыбыз керекпи? Мен айтайын дегендерим ушул бүгүнкү фанаттарга айтып койчу нерсе да. Фанатизм дейт ошол диний жактан болобу, саясий жактан болобу, мындай көзүңөр көр болуп калат экен дагы, анан ушул меники гана туура. Биз көп көргөнбүз бул фанатизм каяка алып бара тургандарын, эмне кылгандыктарын. Достор, бүгүнкү менин айта тургандыгым ушул болду. Бир аз саясий эмоцияга алдырып мен сүйлөп койдум. Кечирип коесуздар. Ошол Орозайым Нарматованын дарегине каттуу сөздөрдү сүйлөп койсом, кечирип коесуздар. Ошол Бакай Кашкарбаев деген жигиттин дарегине каттуу сөздөрдү айтып койсом, мен баарыңарды ынтымакка чакырамын. Аман эсен ушул шайлоолорду өткөрөлү, аман эсен бир өнүгөлү, мындай өнүгүү туурасында, башкалар туурасында, келечек туурасында биз Кыргызстандын фанаты бололучу, кыргыздардын. Жалпы эле бир адамдын эмес, меники эле, менин лидерим туура, анан меники деп турабай, өзүңөр таасирдүү адам болгула. Бирөөнү ээрчибегиле, өзүңөр таасирдүү болуп, өз таасириңер күч болуп, мындай артыңардан адамдарды ээрчитип, жакшы жактарга, өнүгүүгө, бияка, тияка билим алгыла дегиле.
Bilimden artta kaldık biz. Bilimimiz yok kaldık. Türköy tupoy olup kaldık. Buna şu olacaklarga gömül burgula dostlar. Salamatla turumuzda sizler menen men Bakıt Sulayman boldu.